8-бөлүм. Туюм. Элестетиңиз, сизге канчалык ишенимдүү жана коркунучсуз болмок. Эгерде сиздин жаныңызда ар дайым сизге керектүү нерселердин баарын, көйгөйлөрүңүздүн чечимдерин, алдыңызда боло турган окуяларды кандай, кантип колдонуунун жолдорун алдын ала айтып берип, сиздин биринчи чакырыгыңыз менен келип турган өнөктөшүңүз болсо. Чынында, андай нерсе бизде бар. Ал биздин ичибизде эле. Ал туюм, туюп билүү, интуиция деп аталат. Бардык атактуу адамдар, бизнесмен болобу, спортсмен, артисттер же мамлекеттик ишмерлерби, баары ички туюмдарына ар дайым көңүл бөлүшөт. Ички туюм сезимдерибиздин таасири менен алган чечимдерибизди колдонуу мүмкүнчүлүгүбүз, ийгиликтерибиздин башаты жана өзүңүздүн мен деген ой пикириңиздин көрсөткүч деңгээли. Бир сапар мен Австралиянын эң бай жана ийгиликтүү антрепренерлеринин бири менен жолугуштум. Биз мейманкананын холлунда отурганбыз. Менин эл алдында чыгып сүйлөө убактыма дагы 1 сааттай убакыт бар эле. Мен аны дароо эле тааныдым. Анткени анын сүрөтүн көп эле жолу газета менен журнал беттеринен көргөнмүн. Ошондуктан мен ага жакындап келип, өзүмдү тааныштырдым. Кайсы бир газетага анын ички туюмга ишенерлиги жөнүндө айтканын эстеп, чындап эле ушундайбы деп сурап билүүнү чечтим. Туюм бул менин бардык кылган иштеримде борбордук орунда, деди ал. Бүт жашоо жолумда мен ички туюм менен кеңешпей туруп эч нерсе жасай элекмин, деди. Жалгыз эле ал минтпейт. Мансарттагы өз эргүүлөрүн ички жагымдан алганмын дейт. Сократ да ички үнүмө баш ийем деген. Эйнштейн, Эдисон, Маркони, Генри Форд, Лютер Бюрденг, мадам Кюри. Бул дагы өз ийгиликтерин туюм менен тыкыз байланыштырган атактуу адамдардын толук тизмеси эмес. Гарвард Бизнес Ревью газетасынын кабарчысы Генри Минсберг бир катар чоң чиновниктердин жана бизнесмендердин арасында суроо салып, анын жыйынтыгында алардын көпчүлүгү рационалдык ой жүгүртүү менен чечүүгө татаал болгон маселелерди ар дайым ички туюм сезиминин жардамы менен чечээрин аныктаган. Мындан ал ийгиликтин сыры рационалдуу аталып, түз жасалган ой жүгүртүүдө эмес, так логикалык күчтүү ички туюмдун ортосундагы байланышта деп тыянак чыгарган. СННдин негиздөөчүсү жана миллиардер, дүйнөдөгү эң бай адамдардын бири Тед Тернер дагы көрөгөчтүк менен ички туюм бекем кол кармашып жүрөт деген көз карашты карманган. Конрад Хилтон аукциондогу бир лот үчүн бир жолу $165,000 койгонун айтат. Кийинки күнү таңзаар менен ойгонуп, ал эмнегедир $180,000 жөнүндө ойлонгон. Конни чындап эле баарына өзүнүн ички үнүнө ар дайым кулак салган адам катары белгилүү эле. Ошондуктан ал лотко койгон ставкасын $180,000 жеткирген. Анткени кийинки күнү коюлган ставкалардын эң жогорку деңгээли $179,995 чейин көтөрүлгөн. Рой Кросс Макдональдс ресторан тармагын өзүнүн юристтеринин жана бухгалтерлердин кеңеши менен сатып алган. Анткени ал айткандай, мунун ишенимдүү экендигин кыр арка чучуктары менен туйган. Бүгүнкү күнү чындап эле Макдональдс ресторан тармагы бүткүл дүйнө жүзүндө ийгиликтүү таркаган жакшы бизнес. Ал эми Кросстун саткан бир нече палаткасы аны бир нече жолу миллионер кылууга жаралган. Ички үнүнө кулак салуу менен адам эң жакшы чечимдерге келе алат, эң чыгармачыл идеяларды алып чыгат. Ошондой эле сиздин каалооңуз менен аны ишке ашыруунун ортосундагы кыска жолду таап, бул нерсеге терең карайт. Керектүү убакытта керектүү жерде болуу менен жашоодо көп жакшылыктарга ылдам эле ээ болгон адамдар жөн эле бактылуу адамдар эмес. Алар эмнени качан жасоого шыбыш кылуучу ички туюмдарын тарбиялашкандар. Туюм аларга айдан ачык эле күтпөгөн мүмкүнчүлүктөрдү ачып берет. Керектүү билимди, ошондой эле аларды качан, кантип колдонууга көрсөтмөнү алар так ушул жерден алышат. Жоопту кантип алуу керек? Даярдык.
Болгон маалыматтар жана фактылар менен куралданыңыз. Өзүңүздүн сокур сезимиңизди толук иштөөгө мажбурлаңыз. Сизди кызыктырган маселелер боюнча бардык маалыматтарды чогултуңуз. Учурда эмне менен иштеп жатсаңыз, ошого байланыштуу бардык нерселерди чогултуңуз. Сиздин максатыңыз эң карама-каршы, бири-бирине кошпогон фактылар болсо да, бири-бирин толуктаган материалдарды жыйноо. Ой жүгүртүп элестетүүңүзгө эркиндик бериңиз. Бул маалымат деңизине чөмүлүңүз. Аны логикалык деңгээлде баалоого аракеттенбей эле коюңуз. Ал сокур сезимдин иши. БШУ. Бардык фактыларды жакшылап салмактап көрүп, бир азга тыныгыңыз. Даярдануу этабы сизден эффективдүүлүктү талап кылса, БШУ этабы акырындап шашпай жүргөнү дурус. Эми сиздин сокур сезимдериңиздин иштөөсүнө кезек келди. Сиз бул жөнүндө ойлоносузбу, жокпу? Баары бир сиздин сокур сезимиңиз бир чечимди чыгаруу максатында күндөп-түндөп иштейт. Демекчи, эгер жайына койсо, сокур сезим өзү жакшы иштээри практикада аныкталган. Эгерде ошол учурда сиз өзүңүз конкреттүү бир нерсе жөнүндө ойлонбосоңуз, адам сокур сезимин жакшыраак толугу менен кабыл алууга жөндөмдүү. Чыгармачылык процесстер үчүн качан сиз жеңилденип кыялдана ала турган кездер? Саякатта жүргөн, ваннада жуунуп жаткан, токойдо сейилдеп жүргөн учурларда идеалдуу ойлор жаралат. Мисалы, Atari компаниясынын негиздөөчүсү Налан Башнелл биринчи жолу эң көп сатылган видео оюнду жайдак пляжда саякаттап жүрүп элестеткен. Стивен Спилберг эң жакшы идеялары ал жөн гана эч максатсыз автомашина менен бир тарапты көздөй кетип бара жатканда келээрин айткан. Ал эми Альберт Эйнштейн бир жолу чогуу иштеген адамына эмнеге эң жакшы идеялар мен ваннага түшүп жатканда келет деп мойнуна алган. Туура чечим кабыл алуу тууралуу тынымсыз ойлонсоңуз, тескерисинче жыйынтык алып калууңуз да мүмкүн. Бул жанагы спортсмен мелдештеринде жеңүү жөнүндө гана ойлонгондой учур. Спортсмен жеңишке жетүү үчүн өтө бышалактанбай, салмактуу болуусу керек экендигин билет. Болбосо башында эле ката кетириши ыктымал. Ички туюм жардам берүүсүн кааласаңыз, сиз өзүңүздү бош кармап, ага иштөөгө мүмкүнчүлүк бериңиз. Ички туюмду ойготуу. Төмөндө сиздин ички туюмуңузду эч кыйынчылыксыз ойготуу жана кызыктуу суроолоруңузга жооп алуу үчүн 3 кадам жасоону сунуштайбыз. Биринчи кадам. Бир нече минутадай сиз өзүңүздү абдан күчтүү сокур сезимиңиз бар экендигин жана ал эң туура чечимди сиз үчүн издеп табаары жөнүндө ойлонуңуз. Аны логикалык түшүнүүдөн акырындап эмоциялык кабыл алууга өтүүгө аракеттениңиз. Аракетиңиз орундалса, өзүңүздө кандайдыр бир кубанычтуу эргүү пайда болгонун байкайсыз. Өз сезимиңизге ар дайым өтө кубаттуу сокур сезим бар экендигин эскертип турууңуз абзел. Сизде катылып жаткан күч бар экендигин билүү менен өзүңүздөгү ишенимдүүлүк бар экендигин сезишиңиз керек. Экинчи кадам. Өзүңүздүн сокур сезимиңизден эмнени, көйгөйлөрүңүздү чечүү үчүн кандайдыр бир суроолорго жооптубу, же чечимби, көз карашпы, айтор эмненин аткарылуусун каалайсыз, так чечиңиз. Бул учурда сокур сезимиңиз сизге иштей турганын бир нече жолу кайталаңыз. Мүмкүн болчу жоопторду элестетип, өзүңүздү өтө кыйнабаңыз. Андан эмне кааларыңызды кайра-кайра кайталап, сокур сезимиңиз менен ишенимдүү сүйлөшүңүз. Мисалы, азыр менин сокур сезимим мага ушундай деп айтууда деп, ал чындап эле ошону жасап жаткандай үн чыгарып айтсаңыз болот. Сиз муну жок дегенде 10 чакты жолу кайталап айтсаңыз, сиздин оюңузда процесс башталганын сезесиз. Үчүнчү кадам. Өзүңүздү бош кармап, сизге туура жооп табылат деген ишеним менен мээңизди программалаңыз. Ишеним менен ишенимдүүлүк бул жөн эле сезүү эмес, ал энергия толкуну экенин элестетиңиз.
Бул толкундар туура чечимдерди жана жоопторду магнит темирдей тарткандай эле өзүнө тарта баштайт. Мээнин ичиндеги туура жооптордогу өтүп жаткан ишенимдүүлүк энергиясынын толкуну албетте туура жоопту табат, өзүнө тартат. Бул 3 кадамдын аткарылуусу 5-10 минутадан ашык эмес убакытты талап кылат. Аны күнүгө кечинде уктаар алдында жасаган оң. Уйку алдындагы убакыт адамдын сокур сезимине тапшырма берүүсүнүн эң ылайыктуу маалы. Маалымат алуу. Көп учурда сиздин мээңиздеги жооп, сезим же ой түрүндө сиз такыр аны күтпөгөн учурда келет. Бул Стивен Спилбергтикиндей машинанын рулунда баратканда же эртең мененки тамактануу маалында болуусу мүмкүн. Кээде бул жооп сиздин ички үнүңүздүн тигил жакка бас, ушуну көрүп көр, бул адамга телефон чал дегендей шыбыроолору менен келүүсү да ыктымал. Бул сезимди кармоо жана ички үнүңүздү угуу жөндөмдүүлүгүңүз ылдам эле пайда болбойт. Ал акырындап келет. Башында аны колдоно албасаңыз, эч көңүлүңүз чөкпөсүн. Көпчүлүгүнө эч ким деле ички туюмду кантип колдонууну үйрөткөн эмес. Ошондуктан алгачкы кыйынчылыктардан таң калыштуу эч нерсе жок. Бул жөндөмдүүлүк булчуң эт сымал. Машыгуудан машыгууга күч кире баштайт. Сиз туюмуңузду ага көңүл буруу менен, кайрылып ага ишенип жана анын үнү менен кыймыл-аракеттенип, чачты өргөнсүп өрө баштайсыз. Бирок алгач анын бар экендигине ишенип, ага кулак кага баштооңуз керек. Сиз мурун куштар менен жакшы мамилелешкен адам менен токой аралап басып көрдүңүз беле? Сиз бир куш көргөнчө, ал 10 куш көрөт. Анын көзү каныгып калган жана ал эмне издеп жатканын билет. Тынбаган тажрыйбалардан улам анын угуусу курч болуп калган. Ошол эле нерсе анын туюмунда да бар. Сиздин ичиңизде эмне болуп жатканын жакшы көңүл буруп, кулак салыңыз. Башында сиздин туюмуңуз кабарлаган көп нерсени өткөрүп жиберишиңиз ыктымал. Бирок уламдан улам аларды угууну үйрөнөсүз. Бул сиз ойлогонго караганда оңой эле. Болгону сизден талап кылынганы бул бир аз тажрыйба жана ишеним. Көп учурда бизге туюмдук идеялар түшүбүзгө келет. Канадалык дарыгер доктор Фредерик инсулиндин химиялык курамын түшүндө ачкан. Көптөн бери ал издеп жүргөн формуланы табуу үчүн керек болуучу кадамдар ага таптак көрүнгөн. Тигүүчү машинканы ойлоп табуучу Элиас Хоу өзүнүн долбоорунун үстүндө көптөгөн жылдар бою иштеген. Бирок аны толук бүтүрүү үчүн бир кичинекей деталды ойлоп табуу чоң кыйынчылыктарды жаратып келген. Бир жолу анын түшүнө жапайы адамдар кирип, алар ага эмнегедир учу тешик найзаларды багыттап, коркута башташкан. Хоу эртең менен өз долбоорунда ийненин учуна так ушундай тешикти жасаарына толук көзү жетип ойгонгон. Мына ушул кичинекей деталь аны ойлоп тапкан тигүүчү машинкасынын ачкычы болуп калган. Туюмдун ачылуусу. Туюмду өнүктүрүүгө кандайдыр бир катыш жана мамиле түрү жардам кылгандыктан аларды тарбиялап чыгаруу талап кылынат. Туюмдун бар экендигин жана анын кубаттуулугуна болгон ишенимди кабыл алып, сиз анын иштей баштоосуна жол ачасыз. Эгер сиз туюмду өзүңүздүн күнүмдүк жашооңуздун кадимки пайдалуу бир бөлүгү катары караганды үйрөнсөңүз, ал сөзсүз өзүн көрсөтөт. Бирок мен бул көйгөйдү эч качан чече албайм же мен бул суроого эч качан жооп таба албайм деген ойлор туюмга тынчсыздануунун кереги жок деген сигналды берет. Позитивдүү ойлор жана ишенимдүүлүк сиздин жөнөкөй эле жоопко эмес, эң туура жоопко татыктуу экендигиңизге түртүп, туюмду позитивдүү ишмердүүлүккө чакырат. Уялбаңыз, өзүңүздүн сокур сезимиңизге анын акылмандыгы, билими жана күчү сизди жетелеп келе жатканын айтыңыз. Түнкүсүн мен өзүмдүн сокур сезимим менен досумдай эле акылдашам. Мен ага сен өтө кубаттуусуң, абсолюттук билим каалгасына ачкычың бар деп айтам. Мен ага мага эмнени аткарып берүүсү тууралуу ишенимдүү түшүндүрүп берем.
Ошондон кийин гана мен бардыгы аткарылат деген ишенимде жайма-жай уйкуга кирем. Чынында эле баары так ошондой болот. Мына, бул төмөндө мүмкүн сизге да байкап көрүүгө татыктуу ишенимдер. Сокур сезимим бул менин ийгиликке жетишүүдөгү өнөктөшүм. Бул ишенимди бөлүп карасак, анда 3 олуттуу элемент бар экенин көрөбүз. Биринчи, сокур сезимим. Буга ишенүү менен сиз сокур сезимиңиздин бар экендигин тааныгандыгыңыз, сиздин көрүнбөгөн өнөктөшүңүздү чынында эле бар экендигин тааныйсыз жана кабыл аласыз. Анын бар экендигин дагы бир жолу далилдегениңиз. Экинчи, өнөктөшүм. Өнөктөш бул сиз менен жалпы максатты аткарууда колдошуп иштейт. Ал жумуштун бардык оорчулуктарын бөлүшөт. Ошол эле учурда сиздер ар бириңиздер өз иш көлөмүн аткарасыздар. Эмне үчүн сокур сезимиңизге анын эң жакшы колунан келгенин, сизге эң так маалыматты, идеяларды жана жоопту берүү мүмкүнчүлүгүнө жол берүүгө болбосун. Үчүнчү, ийгиликке жетүүдөгү. Ийгилик деген сөз ишиңизде болобу, адамдар менен болгон мамилеңиздеби, деги эле жашооңуздагы айтор сиз каалаган кубаттуу ишеним. Бул ишенимдин жөнөкөй эле кайталануусу сиздин максатты аткарууга жардам берген энергиянын чайпалуусун жаратат. Ылдам чечим кабыл алуу керек болгондо эмне кылуу керек? Кээде ылдам чечим кабыл алуу керек болот. 2-3 күндө, бир жума ичинде эмес, бүгүн. Эгер мындай тез чечим кабыл алууга мажбур болсоңуз, төмөндөгүдөй амалды колдонууга аракет кылыңыз. Денеңизди бошотуңуз. Бир нече жолу терең дем алыңыз. Же эки ийниңиз менен айлануу кыймылдарын аткарыңыз. Тынчтанууну жана жайланууну сезиңиз. Мээңизди жайына коюп, ишенимдүүлүк менен өзүңүзгө 10 жолу «Мен ар дайым туура чечим кабыл алам» деп кайталаңыз. Айткан сөзүңүздүн күчүнө ишениңиз. Акыркы жолу кайталаган соң тез чечим кабыл алыңыз. Сиз муну менен логикалык ой жүгүртүү менен машакаттанып отурбай эле өзүңүздүн сокур сезимиңизден жооп аласыз. Эң биринчи сизге кандай ой келсе, ал сиздин чечимиңиз. Кээде логикалык ой жүгүртүүдөн качуу пайдалуу. Логиканын мыйзамдарына баш ийип жашоо мүмкүн эмес. Биздин жашоо ар кандай парадоксторго жана сырларга толгон. Так ошондуктан өзүңүздүн сокур сезимиңизге сезүү, алдын ала сезүүңүзгө ишенүү маанилүү. Адам мындай жол менен рационалдык ой жүгүртүүнүн чектелген рамкасында жөн эле ишенип калуу аракетине караганда чындыкка жакын боло алат. Сиздин жашооңуздун сапаты ойлоруңуздун сапатына жараша болот. Бир эле маалыматты, бир нерсени өткөрүп жибергенсип, керектүү чечимин же жообун таба албай, кайра-кайра башыңызда канча жолу кайталагансыз. Таба алган жоксуз. Анткени сиз аң сезимиңизге гана кайрылып, мүмкүн болуучу чечимдердин тобун өтө чектеп койгонсуз. Эски идеяларды карманып, жылдап бир орунда тургансыз. Бир көзүңүздү таңып, бир колуңузду артыңызга байлап алып, каалаган нерселериңизге жетпей калганыңыздын таң калыштуу эч нерсеси жок. Сокур сезим жаңы идеяларга, чечимдерге жана жоопторго толгон. Өзүңүздү чектебеңиз. Бул кен байлыкты ачыңыз. Бардык эң жаңы, динамикалык жана сизге керектүү нерселерди алыңыз. Бул идеялар жана чечимдер азыр сиздин өзүңүздүн ичиңизде бар. Бир кезде сокур сезимдин кудуреттүү күчүн билгенден кийин идеянын жетишсиздигин эч качан сезбейсиз. Сиздин аң сезимиңиз жана туюмуңуз ар дайым керектүү маалыматтарды тапканга талпынып турушат.